Ассаламу алейкум мекенжиштер, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн мен ушундай оңой жасалуучу салаттын дагы бир түрүн рецептин сиздер менен бөлүшөм. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи эле пекинский капустаны ушундай соломка кылып аябай майдалап туурап жиберебиз. Бул агы катуулугу кетип, жумшак болуп калат. Андан кийин эле бир идишке салып кое турабыз. Пекинский капустаны өзүңүздөргө карап азайтып же көбөйтүп алсаңыздар болот. Андан кийин эле 2 уштук кызыл сабизди алабыз дагы теркадан ушундай кылып өткөрүп, андан кийин биз капустанын үстүнө салып коебуз. Андан кийин эле пиязды алып ушундай кылып видеодо көргөзүлгөндөй кылып эле туурап аласыздар. Мен бул жерде 2 уштук пиязды колдондум. А сиздер өзүңүзгө карап азайтып же көбөйтүп алсаңыздар дагы боло берет. Андан кийин эле биз көкчөбүздү укроп же болбосо петрушка, кинзаны колдонсоңуздар болот. Пиязды болсо газдагы майыбызга ушундай кылып кууруп алабыз да. Эми болсо салатыбызды аралаштырганга өтөлү. Эң биринчи эле капустанын үстүнө сабизди салдык, андан кийин эле укропту, тузду, кара мурч, кызыл мурчтарды, кызыл калемпирлерди өзүңүзгө карап кошо аласыздар. Андан кийин эле биздин газдагы пиязыбызды алабыз дагы салаттын эле үстүнө кошуп жиберебиз. Майларын да кошуп жиберсеңиздер болот. Андан кийин эле салатыбызды жакшылап аралаштырып жиберебиз. Мынакей биздин салатыбыз даяр болду. Эң оңой жана ошол эле убакта аябай пайдалуу салат. Диета кармагандар үчүн дагы жакшы. Анда эмесе биздин каналга катталып, лайк басып, салатты жасап көрүп, сөз отзыв жазганды унутпаңыздар. Биздин каналга катталсаңыздар дагы жакшы жана оңой салаттын рецепттери жана башка рецепттер чыгып турмакчы.